Eç kimdi aябаш керек. Айыл өкмөттүн башчысынан баштап, айыл өкмөттүн кызматкеринен баштап, райондун акимдерин, облустун губернаторлорун, алардын аппараттарын, акча бөлүү системаларын, министрликтердин ичинде иштеген кызматкерлерди бардыгын текшерип чыгышыбыз керек. Негизинен биз ишкерлерге жардам беришибиз керек. Бизнес жасаган адамдарга жардам беришибиз керек. Мына мен бардыңыздардын алдыңарда тапшырма коюп кетем. Эмдиги жылдан баштап, 2026 жылдын 1-январынан баштап, укук коргоо органдары, коопсуздукту сактоо органдары, бирөөңөр дагы, бир дагы ишкерди текшербешиңер керек. Ишкерлерди текшерүүнү токтотобуз. Ишкерлерге экономикалык чоң эркиндикти беришибиз керек. Туура ошол ишкерлердин арасында жанагы салык төлөбөгөн, контрабанда менен иштеген, мыйзамдарыбызды өтө орчундуу, олуттуу бузган адамдар болушу мүмкүн. Аларды биз даана точечный гана иштешибиз керек. Ал эми калган ишкерлерге бир дагы ишкерлерди текшербешиңер керек. Бул экономикалык жагынан. Бир дагы адам мыйзамсыз жоопко тартылбашы керек. Эч кимдин артынан мыйзамсыз сая түшүп, жок жерден кылмыш токуп, жок жерден аларды жоопко тартуу бул кылмыштуулук. Эгерде кимдир бирөө ошентип жөнөкөй адамдарды, же болбосо күнөөсүз адамдарды жоопко тартууга аракет кылса, анда ал адам өзү жоопко тартылат. Ушуну кызматкерлерге түшүндүрүп айтыңыздар. Уктуңарбы? Түшүндүрүп айткыла. Бир дагы адамды жөндөн жөн же болбосо мыйзамсыз жоопко тартпашыбыз керек туугандар. Эгерде биз 100 адамды мыйзамдуу жоопко тартып, бир адамды мыйзамсыз жоопко тартып койгон болсок, анда биздин ишибиздин бардыгы нольго айланат. Жокко чыгат. Себеби ар бир адам бул жарык дүйнөгө келгенден кийин жакшы жашоону каалайт. Бул жарык дүйнөгө келгенден кийин чындыкты каалайт, акыйкатты каалайт. А биз аларга акыйкатты бериштин ордуна эгерде мыйзамсыз жоопко тарта турган болсок, ал адамдын үмүтүн өчүрөбүз. Турмушка, жашоого, үй бүлөгө, кызматка болгон үмүтүн өчүрөбүз. Ошондуктан ушул маселелерди тактап, бышырып, шашпай, изилдеп, мындай орчундуу карап туруп, андан кийин гана жоопко тартыңыздар. Уктуңарбы? Мыйзамды дагы иштеткенде, ошол жоопко тартат экен десе эле результат кылабыз деп, жөн эле жыйынтык чыгарабыз. Мына менин районум артта калып кетип атат. Менде эч кандай кызматкерди жоопко тарта албай атам. Тигини баса калайын, муну баса калайын деген оюңардан кайткылагын. Лучше эч нерсе кылбагыла. Чем башка бир баягы мыйзамсыз бирөөнү жоопко тарткандан көрө. Мыйзамсыз бирөөнү жоопко тарткандан көрө эч нерсе кылбай койгонуңар бул жакшы жыйынтык болот. Уктуңарбы? Ошондуктан ушул маселеге катуу көңүлүңөрдү бургула. Андан сырткары эң негизги дагы бир маселе бар, муну айтып өтөйүн. Урматтуу кызматкерлер, өзүбүздүн кызматкерлердин арасындагы мыйзам бузуучулук жана тартип. Биз ушуга катуу көңүл бурушубуз керек. Өзүбүз мыйзамды сактай албасак, өзүбүз ушул мыйзамдын коргой албасак, же өзүбүз бузуп турсак, анда башкадан кантип сурай алабыз? 2026 жылдын 1-январынан баштап мамлекеттик органдарда иштеген, мамлекеттик органдардын ичиндеги уюшкан же болбосо өзүнчө бир отдельный коррупциялык кылмыштарды ачышыбыз керек. 2026 жылдын аягына чейин мамлекеттик органдардын баарында коррупциялык элементтерди толук жойгонго аракет кылышыбыз керек. Бардык күч аракетибизди коррупция менен күрөшүүгө багытташыбыз керек. Себеби негизден акыркы маалдарда ишкерлерди, көптөгөн ишкерлерди, мамлекеттик органдарда иштегендер, жанагы уюшкан кылмыштуулук топторго байланыштуу деп туруп жоопко тарткан убактарыбыз көп болду. Туура алар байланышкан. Эми мындан ары ушул статьялар менен жоопко эч кимди тартпагыла. Уюшкан кылмыштуулук топко тиешеси бар деген статья менен
Эч кимди жоопко тартпашыңар керек. Эмне үчүн? Себеби уюшкан кылмыштуу топтун өзү бизде жок. Кыргызстанда. Бүгүнкү күндө ошо уюшкан кылмыштуу топту издеп да таппайсың. Демек алар боюнча алар менен байланыштуу болгон бир дагы ишкер же мамлекеттик органдын адамдары же башка адамдарды жоопко тартууну токтотушубуз керек. Андан көрө дагы бир жолу айтып өтөйүн. Биз баардык күч аракетибизди коррупцияны жоюу боюнча, айрыкча мамлекеттик органдардын арасындагы кызматкерлердин, жетекчилердин коррупциялык элементтерин жоюуга багытталышыбыз керек. Бул деген бир эле облустук жетекчилерге же болбосо мына бул центральный аппаратка эмес, ар бир райондук отделге тиешелүү болот. Мындан ары мен өзүм жеке ар бир райондогу коррупциялык кылмыштуулукка, коррупциялык элементтерге күрөшүү кандай деңгээлде жүрүп жатат жана ошонун жыйынтыктары кандай болуп атат, ар бир районду өзүм текшерип чыгамын. Ошондуктан ушуга багыт алыңыздар. Ушул жагынан көбүрөөк иштерди жүргүзүңүздөр. Ишкерлерге тийбейбиз. Ишкерлерге эч кандай текшерүүгө барбайбыз. Мамлекеттик органдардын, мамлекеттик кызматкерлердин коррупциялык элементтерине каршы күрөшүүнү күчөтөбүз. Биздин мамлекетибиздин тынчтыгын, коопсуздугун камсыз кылуу үчүн экстремисттерге, террористтерге, сепаратисттерге жана ушуга өңдүү деструктивдүү адамдарга каршы күрөштү мындан ары да күчөтөбүз. Себеби алдын ала чечим кабыл алып, алдын ала биз аларга каршы өзүбүздүн жумуштарыбызды жүргүзбөсөк, алар өрчүп кетиши мүмкүн. Аларды өрчүтпөстөн алдын ала биз чечимдерди кабыл алабыз жана аларга каршы мыйзамдын чегинде жоопкерчиликке тартабыз. Финансылык тармагын, энергетика тармагын, тоо-кен тармагын, мына ушул тармактарды тыгыз текшерип карап чыгышыңар керек. Азырга чейин коррупциялык системалар, коррупциялык түзүлгөн схемалар иштеп аткан министерстволор бар. Эч кимди аябаш керек. Айыл өкмөттүн башчысынан баштап, айыл өкмөттүн кызматкеринен баштап, район, облус, райондун акимдерин, облустун губернаторлорун, алардын аппараттарын, акча бөлүү системаларын, министрликтердин ичинде иштеген кызматкерлерди бардыгын текшерип чыгышыбыз керек. Мына ошондо гана жыйынтык болот. Андан сырткары мамлекеттик органдар тарабынан элге көрсөтүлгөн кызматтарды коррупциялап жиберишкен. Схемалар түзүшүп. Мына унаага барсаң деле коррупция, сонго барсаң деле коррупция, паспорт алсаң деле, жана башка кызматтарга барсаң деле, жерге барсаң деле баягы госрегистр деп коебу, кадастрлар деп коет. Бардык жерде коррупциялар жиелешип кеткен. Мына ошонун баарын чечишибиз керек. Ушул биздин негизги милдет. Коопсуздукту камсыз кылуунун негизги милдети коррупцияны биз жоюшубуз керек. Мына ушул алдыңара коюлган тапшырмалар. Урматтуу кызматкерлер, мен силердин таза, чындык үчүн, мамлекетибиз үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн иштешиңерге ишенемин. Жана ошол багытта ар бириңиздерге тапшырма коюп кетемин. Ушул тапшырманын негизинде иштей ала турган кызматкерлер мени менен кошо иштейт. Иштей албай турган кызматкерлер же өздөрү ошол коррупциялык элементтерге берилип кеткен, кайсыл бир финансылык чатактарга аралашып кеткен, же мыйзам бузуулукка аралашып кеткен кызматкерлердин бардыгын биринчиден жоопко тартабыз, экинчиден мени менен алар иштей албайт. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден
ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Кыйналып кеттик азыркы мезгилде. Ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болоюн деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.